Assalamu alaikum. Gusul жоқ жүргөнгө болобу? Алейкум ассалам рахматулла. Гусул жоқ жүргөнгө болот. Анткени гусул деген бул намаз үчүн болгон болот дагы. Эгерде намаз убактыларында жуунуп, намазга даяр болуп, намазды өткөрбөйбеген болсо, анда ал күнөөкөр болбойт. Жуунбай жүргөндүгү үчүн. Анткени дененин тазалыгы, кийимдин тазалыгы бул намаз үчүн. Эгерде бир адам мисалы кийимине нажас тийип калган болсо, кийими кирдеп калган болсо, же денесине нажас тийип калган болсо, намазга жарабай тургандай деңгээлде. Аны менен адам күнөөкөр болбойт. Эгерде намазга келгенде денесин тазалап алган болсо, кийимдерин тазалап алган болсо, ал жетиштүү болот. Анткени гусул деген бул кийим сыяктуу намаз үчүн гана. Башка амалдарда мисалы гусулдун кереги жок. Мисалы базарга баруу үчүн гусулдун кереги жок, магазинде бирдемке сатып алуу үчүн гусулдун кереги жок, тамак жасаарда, тамак жегенде мисалы же бирөө менен учурашканда гусулдун кереги жок. Гусул деген кээ бир ибадаттар үчүн гана керек болот, мисалы намаз үчүн же хажда мисалы таваф үчүн. Башка учурда гусулдун кереги жок. Албетте алдын ала жуунуп алганы жакшы, бирок ал ибадаттарды өткөрбөй гусулу жок жүргөн болсо, аны менен күнөөкөр болбойт деп айтабыз. Гусулу жок мисалы жүрүү күнөө дегенге болбойт, анткени адам күнөөкөр болуу үчүн бир парызды же важипти таштаган болуу керек да. Мойнуна милдеттүү болгон амалды таштаганда гана күнөөкөр болот. Биз жана айткандай гусул бул намаз үчүн болгондон кийин, намазга даярдык болгон болсо бул жетиштүү болот. Башка амалдар үчүн кереги жок болгондон кийин аны таштоо менен күнөөкөр болбойт. Экинчиси, дааратта бир денени жуугандан кийин кургап калса, андан кийин даарат алса жарай береби. Бизде дааратта удама жуу бул парыз эмес, балким сүннөт. Удама жуу дегени мисалы бир адам дааратта жуулчу дене мүчөлөрүн жууп баштаганда, мисалы дааратта бетти жуу, колду чыканактар менен кошо жуу, башка мазык тартуу, анан бутту кызыл ашык томуктар менен кошо жуу бул парыз болчу. Бир мүчөнү жуугандан кийин экинчи мүчөнү жууганга чейин бир азыраак убакыт өтүп кеткен болсо, мисалы бир адам бетин жууду, бирөө телефон чалып калды, ага жооп берип келип, анан колун жууду мисалы. Калган дааратта жуулчу мүчөлөрүн толуктап койду жууп, даарат боло берет. Бирок удама жуубагандыгы үчүн сүннөттү таштаган болот, соонан бир аз кем калат. Бирок шарты бир мүчөнү жуугандан кийин экинчи мүчөнү жууганга чейин дааратты буза турган иштер табылбаса. Эгерде бир адам бетин жуугандан кийин дааратты буза турган иштер табылып калып, анан кайра келип бетин жуубастан калган дене мүчөлөрүн жууп дааратты толуктап кое турган болсо, анда анын даараты даарат болбой калат. Анткени бизде даарат алып жаткан учурда дааратты буза турган иштер табылбай турган болуу керек деген шарт бар. Демек удама жуу бул сүннөт. Кийинки суроо, сапарда сүннөт намаздар окулабы? Сапарда сүннөт намаз окулат, ооба. Анткени кыскартып окуу намаздарды бул парызга гана тийиштүү, сүннөткө тиешеси жок. Сүннөт намаздар адамдын абалына каралбайт. Мейли жергиликтүү хадарда турган учур болсун же сапарда жүргөн болсун, айырмасы жок, ал ташталбайт. Мүмкүнчүлүккө жараша окуп кете берет. Эгерде мүмкүнчүлүгү болбосо, убакыты аябай тар болгон болсо, башка иштери чыгып калган болсо, зарыл иштери, анда жергиликтүү болуп турган учурда дагы ташталбасы мүмкүн. Демек, намаздагы сүннөт намаздар, намаздын мисалы алдынан кээ бир сүннөт намаздар бар, кээде парыз намаздын артынан окулчу кээ бир сүннөт намаздар бар, алар адамдын абалына каралбайт. Жергиликтүү болгон учур болобу же сапарда болобу, айырмасы жок. Мүмкүнчүлүгү бар эле болгон болсо, ал окулат, адамдын абалына каралбайт.